Assalomu alaykum. Backtestga boshlaymiz. Hozirgi backtestingda biz swing targoylarni ishlaymiz. Swing targoylarning logikasini ko'rsatib beraman. Так, birinchi biz bir oylik time kelamiz. Bu yoqdan likvidностьтан istenchalarin, rыноктың бағытын, точка bulardı biz ашчытыр time için belgilі alsaq болады. Так, бұл жақты байқай тұрған болсақ, рынокта bir oylik time'da buға чейин рынок алдыйкы бағаны снятие алган, реакция берген өдөгө, ближайший фракталны снятие алган. Рынокта бул жакта бизде зеркальный уровень бар болчу. Ошо зеркальный уровень аркылуу ылдыйга реакция болгон. Так. Бул жерден байкасак болот. Рынок ылдыйга түшкөн сайын өзүнүн күчүн жоготуп келген. Продавецтер бул жактан доджи свечи чыккандан кийин рыноктун направлениясы өзгөргөн. Бул жакта биздики ылдыйкы ликвидный снятие болгон. Жана ошондой эле үстүнкү ликвидность снятие болгон. Ближайший бааныкы, боковой движенияныкы. Эми бизде кайта жаңы боковой движение пайда болду десек болот. Бул жерден ылдыйкы ликвидность снятие болгон эмес экөө тең. Данный момент рыноктун багыты боюнча тренд восходящий bir айлык таймфреймде. Жана ошондой эле трендтин сызыгына келип турган болсок, бул жакта ылдыйкы уровеньге тийип, зона поддержкага рынок үстүнкү ликвидностька кетип баратат десек болот. Так. Бул жакта бизде bir айлык таймфрейм боюнча эффективность бар. ФВГ зона. Bir айлык таймфреймдин ближайший фрактальный баасы. Так, bir жумалык таймфреймди карай турган болсок, бизде фрактальный баа снятие болгон бул жерден. Неделянын ближайший ликвидности 2 зона бар ылдыйда. Дневной таймфреймге келебиз. Дневной таймфреймде бизде рынокто фрактальный бааны снятие болгон жана ошондой эле реакция болгон рынокто. Так. Ылдыйда эч кандай неэффективность жок покупкага. Жана үстүндө дагы эч кандай неэффективность жок продажага. Значит, бул неэффективность аркылуу биз азыр H4 таймфрейм менен подружение жасап болот. Либо ылдыйкы ликвидность снять эткенди барабыз, либо жаңы тренд рынокто создавать этип өдөгө кетебиз. Так, H4ге келебиз. H4-ны карай турган болсок, бул жакта бизде SNR зона бар. H4 таймфрейм боюнча неэффективность көрсөк болот бул жерден. Биз ошол неэффективность аркылуу продажага сделка издейбиз. Стоп-лосс ближайший фрактальный хай H4 боюнча и биздики негизи стоп тек профитибизди ближайший H4 фрактал алып келсек болот, либо ликвидностька RR 1-2 болгондо биз БЗБТ коебуз сделкабызды. Зона ошол жер экен, так белгилеп коебуз.
Биздики соотношение по рубль 1/4. Сделканы ачабыз дагы. Сделканы иштеп беришин көрөлү эми. Кандай иштеп берет бизге? Так, биздин лимитканы рынок алды. Бул жакта SNRга келди, Nefignes'га келди. Эми реакция күтөбүз. Бул жакта биздики азыр продажага жакшы свеча болду ылдыйга. Давайте буну бэк алып туралы. Жана ошондой эле бул жактагы SNRга азыр рынок сакрап болду. Экинчи Nefignes'га келди рынок. Бул жактан биз экинчи продажаны көрсөк болот. Ближайший фрактал биздики үстүңкү хай и соотношение по рубль 1/2. Биз бир позицияда жүргөндө 3%га чейин рисковать этсек болот сделкабызды. Экинчи сделкага кирдик. Так, экинчи сделкабыз азыр биздики плюста, биринчи сделкабыз дагы плюста. Бул жактан трендтин багытын көрсөк болот. Так, азыр биздики биринчи сделкабызды, экинчи сделкабыз стоп менен жабылды. Биздин стоп лосс алып рынокто резкий коррекция болду. Эми биз биринчи сделкабыздын иштеп беришин көрөлү. Так, бул жерде бизде H4 Nefignes бар. Бул жерден көрсөк болот, H4 Nefignes рынокто СВД пробить эте албай, свечалардын тенинен байкасак болот. И продавецтердин көчү тренд нисходящийди улантып кетип атат. Жак, бул жактан эч кандай модель жок. Биздики соотношение 1:2 келди биринчи сделкабыз. Биз БТК коебуз дагы. И эми жаңы экинчи сделканы караштырсак болот. Так, биздики уже сделкабыз скорее всего уже тек профитке чыкты. В данный момент биздики от депозита сделкабыз 3% болду. Эми биз азыр эки сделкабыздын тең логикасын түшүндүрүп айтып берейин. Так, биринчи сделкабыз бул неделянын максимальный базасын снятие алган. Вот. Жок. Дневной таймфреймдин максимальный базасын фрактальный хайды снятие алган. Реакция болгон. И дневной свеча боюнча бул жерден кызыл свечаны байкасак болот. Жана ошондой эле H4 таймфрейм боюнча бизде бул жерде SNR бар болчу рынокто и H4 Nefignes бар болчу. Ошол аркылуу биз liquidность, дневной H4 SNR, H4 Nefignes аркылуу биз продажага киргенбиз. Соотношение по рубль 1/4 болгон биздики. И сделка биздики отрабатывать этип берди логикабыз. Так, экинчи сделкабыз бул биздики order flow позиция менен киргенбиз. Бул жакта логика эч кандай снятие жок болчу H4ники. Значит, биз снятиядан кийин продажага кирсек болмок логика боюнча. Бирок бизде SNR неэффективность бар болчу, бирок снятие жок болчу. Ошибка биздики снятие жок болуп эле кирип кеткенибиз болгон. Значит, биз эмкисинде ошол нерсени колдонсок болот. Что биз стоп лосс албаш үчүн биздин стоп лосс рынок снятие алды и резко иштеп берди биздин тарапка. Значит, бул жерден биз торговлядан опыт набирать этсек болот. Чтобы биз туура сделкага кириш үчүн биринчи ликвидное снятие, SNR жана ошондой эле неэффективность. Ошол позицияга биз бул жердеги 3-чү ордер флоуну көрсөк болот. Бул жакта бизде зеркальный уровень бар. Жана ошондой эле неэффективность бар и снятие бар ликвидность. Значит, биз бул жактан дагы продажага кирсек болмок.
соотношение прибыль биздики кичине узунураак болмок экен. Бирок уже биздики рынок безубытыкта кой коймокпуз. Бирок жакшы. Биздики эки сделкабыздын бирөөсү стоп менен жабылды, бирөөсү тек профит менен жабылды. Общий прибыль биздики азыр 3%. Так, бул жерде биздики ликвидностьне жагылды. Азыр биз резкий реакция көрсөк болот өйдөгө. Же болбосо ылдыйкы ликвидностьтин снятиясын көрсөк болот. Так, бир жумалык таймфреймге келебиз. Рынокто карай турган болсок, бул жерде буга чейинки неделя свечаны полностью поглощение кылды рынокто. Значит, бизде ылдыйкы же болбосо андан да ылдыйкы ликвидностьтер снятия кылганга трендте күч бар десек болот. Дневной таймфреймге келебиз. Дневной таймфреймде пока эч кандай неэффективность жок. Продажага кириш үчүн H4 боюнча бизде подтверждениялар бар. Азыркы биздин ликвидный зонадан, мындайча айтканда зона поддержкадан реакция күтөбүз. Так, бизге сделка киргенге удобный болуш үчүн ручной жылдырабыз рынокто. Так, бул жерде баркай турган болсок, SNR бар, H4 неэффективность бар и фрактал бар. Азыр биз экинчи сделканы кирсек болот бул жерден. Бул жерден единственный нерсе H4 фракталдын снятиясы жок. Бул жактагы сделка аркылуу снятия жок киргенде биздики үстүнкү рыноктун баасын снятия кылып реакция берген. Ошол ситуацияга дал келип жатат, бирок бизде бул жакта ошол ликвидностьтин ордуна H4 неэффективность бар. Ошол ликвидностьти алмаштырсак болот ушуга. Жана ошондой эле бул жерде зеркальный уровень бар, SNR и неэффективность бар. Ылдыйкы неделянын минимальный баасына чейин биз продажага лимитке койсок болот. Так, соотношение прибыль 1:2 болот экен. 1% менен рисковать этебиз. Так, биздики лимитке алынды. Бул лимитка биздики алынган менен свеча аябай агрессивный өйдөгө чыккан болчу. Давайте көрөлү кандай иштеп берет. Так, бул жерден биздики сделка позиция кичине коптолуп жатат десек болот. Неге дегенде продажага болгон эффективность полностью рынок игнор кылды бул жерден. Ближайший зеркальный уровеньден азыр реакция жүрүшү мүмкүн. Жана ошондой эле бизде H4 неэффективность бар покупкага. Бирок биздики ылдыйкы ликвидность снятия боло элек. Так, биздики давайте мындай кылабыз. Логика боюнча тренд нисходящий. Ылдыйкы ликвидность точка Б снятия боло элек. Эгерде биздики азыр рынокто ушул жактан реакция болуп фракталды снятия болсо деле биз повторный точка хода менен ылдыйкы ликвидностька кирсек болот. Либо азыр рынок снятия берет бизге, либо биздики үстүнкү фракталдын снятиясынан кийин биз сделкага кирсек болот. Азыр бул жактан сделканы кудалык менен карайбыз, кандай иштеп берет биз үчүн. Так, H4 сделка закреп болду. Зеркальный уровеньден ушул жерден рынок дальше ылдыйга өтө албай жатат. Бул жерден байкасак болот, экинчи свечадагы ылдыйга өтө албай койду. Продавецтердин күчү слабый болуп жатат бул жерден. Үчүнчү свечадагы и төртүнчү свеча биздики вот бул жактан дагы зеркальный уровеньди пробить эте албай жатат. Азыр. Так, эми так, 5-чи свечабыз биздики неэффективностьтен реакция жүрүп жатат, бирок зеркальный уровеньди азыр полностью закреп кыла элек. Вот 5-чи свечабызда зеркальный уровеньди өтө албай жатат. Значит, бул жерден биз түшүнсөк болот, что рынокто азыр покупательдердин күчү бар. Так, биз сделкадан чыгып кетсек болот в данный момент, либо без убыток коюп койсок болот. Давайте без убыток коебуз сделкабызды. Либо азыр сделка биздики без убыток менен жабылат, либо тек профит менен. Бул жерден биз сделка рынокто карай турган болсок, графический анализ кыла турган болсок, свечный анализ кыла турган болсок, бул жактан зеркальный уровеньди рынок пробивать эте албай жатат. Бул бир неэффективностька тийип рынокто реакция болду, rejection блок создавать этилди десек болот. Жана ошондой эле биздики үстүнкү H4 фракталдын
снятиясы бар. Снятиясы жок. Значит, ушул снятияга барышым мүмкүн рынокто. Давайте көрөлү. Кандай иштеп берет. Да, биздики рынок без убыток менен чыкты. Биз уже позициядан полностью чыкты десек болот. Эми рыноктун вот биздики стоп-лосс менен жабылмак экен. Биз бул жактан туура решение чыгардык. Рынокты без убытокко коюп, эң жакшы позиция бул биздики. Неэффективность аркылуу рыноктон чыгып кетсек жакшы болмок, бирок биздики бул жактан дагы туура решение кылдык десек болот. Келгиле эми рыноктун кийинки кыймыл аракетин көрөлү, кандай иштеп берет биз үчүн. Лимитка бүткөнгө чейин, да, биздики агрессивный лонг болуп жатат бул жактан покупкага. Бул жерде неэффективность бар. Покупкага неэффективность. Эгерде биз бул неэффективность менен покупкага кире турган болсок, азыр стоп-лосс биздики ылдыйкы минимальный ба. Значит, бул биздики тек профит үстүнкү хай болуш керек болуп калат. Позиция аябай узун болуп калат, ошол үчүн лучше рынокто кирбей эле койгонубуз жакшы бул жерден. Давайте. Негизи эгерде биз аябай долгосрочный трейдер боло турган болсок, ушундай позицияларды карасак болот. Эгерде мен кирмекмин, ушул жерден эгерде неделянын минимальный басы снятия болгондо. Азыркы басы снятия болду, ошол үчүн мен позицияга кире албайм. Лучше азыр продажа сделка караган жакшы. Так. Бул жерден биздики покупка болгон неэффективность полностью игнор болду. Значит, бул биздики IFV-н ролун аткарат. Продажага иштесек болот бул жактан. Бул жакта эч кандай бизде подружение жок, SNR жок, rejection блок жок, ликвидность жок, снятие болгон. Значит, биз только рынокты наблюдать этебиз. Вот экинчи снятие менен жана биздин логика боюнча экинчи снятие менен продажага кетет дегенбиз рынок. Рынок действительно продажага кетти. Экинчи снятие менен вот H4 фракталдын басы менен, бирок бизде эч кандай биякта подружение болгон жок продажага киргенге. Вот ошол үчүн биз позиция бул жактан караган жокпуз. Эгерде кичинекей тайфреймдер болгондо, H1, M15 болгондо сессия аркылуу продажага кирсек болмок. Жакшы. Бирок биздин логикабыз рынокто жакшы болду десек болот. Так. Бизде азыр ушул жерден рынокто реакция болушу мүмкүн покупкага, либо рынок дальше ылдыйкы недельный минимальный бааны снимать этиши мүмкүн. Келгиле, бизге азыр өзүбүздүн модель керек. SNR, неэффективность, либо ликвидность. Жана ошондой эле H4 неэффективность продажага кириш үчүн подружение. И биз позицияга кире алабыз ошолор менен. Так, недельный бааны снять алгандан кийин рынокто реакция болду покупкага кичине. Бул жакта бизде H4 неэффективность бар. Ушуну пробивать эте албай рынокто. Первый тайфреймдин неэффективный зонасына келди, началасына. Хай ФВГ келди, мындайча айтканда. Скорее всего, бул жактан новость болду бизде. Бул жактан трендтин багытын көрсөк болот. Нисходящий болуп жаткан неэффективный зона бар. H4 фракталдын снятиясы бар. Бул биздики rejection блоктун ролун аткарат. SNR бар, значит биз үстүнкү хайдан сделкага кирсек болмок. Давайте эми биз бул жактан позиция пропуск этип алганга байланыштуу биз азыр экинчи точка хода издейбиз. Азыр бизде ылдыйда уровень бар. Ошол уровеньди пробивать этип турган болсо продавец, вот пробивать этти, эми бизге неэффективность керек. Бул жакта эч кандай неэффективность болгон жок рынокто. Ближайший H4 фракталды снятие кылды. И рынокто реакция болду покупка, значит, бул жерден рынокко покупательдер кирди десек болот. Так, зона, уровень сопротивленияны рынок полностью пробивать этти бул жерден. Так, бул жактан биз азыр
толук түрдө разворот алышыбыз мүмкүн. Көрөлү. Бул жакта логика биздики туура келип жатат. Биринчи правило бул H4 фракталдуу рынок снятия кылды. Экинчи бизде SNR бар. Продажага кеткен уровеньди полностью закреп болду покупательдер менен. Жана ошондой эле бир свеча биздики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 свечаны полностью закреп кылып берди, поглощение кылып берди. Значит, бул биздики покупательдердин күчүн көрсөтүп болот бул жерден. Алдыйкы ликвидный снятие болду жана ошондой эле SNR бар и неэффективность бар. Бул жактан биз покупкага киребиз. Стоп лоссты ближайший минимумга коебуз. Соотношение прибыль 1/2. Rejection блокко келгенде биз уже без БТК кылып койсок болот сделкабызды. Так, заявкага киребиз. Биздики лимитка пока алына элек. Биздин лимитканы рынок алган жок. Бирок биздики логикабыз отрабатывать этип берди. Мындайча айтканда биздин анализибиз иштеп берди, бирок биздики неэффективность бул жактан отрабатывать эткен жок. Так, биз лимиткабызды алып салдык. Логика туура болгон. Эми биз кийинки позицияны карайбыз. Бул жакта биздики H4 фрактал снятия болду. Рынок данный момент дискаунт зонада. Бул жерде бизде H4 неэффективность бар, колдонулбаган. Так, H4 фрактал хай снятия болду. Бул жерде зона поддержка бар, ошону пробить этип турган болсо, неэффективность аркылуу ближайший минимумга чейин иштесек болот. Так, бул жерден биз rejection блокту көрсөк болот. Rejection блокту полностью рынок пробить этти. Ылдыйк H4 фракталдуу рынок снятия кылды. SNRга закреп болгон жок рынок, значит биздики тренд восходящий уланып жатат десек болот. Үстүңкү H4 фракталга. Так, биз азыр сделкага кириш үчүн бул жерден өзүнүн уровенин полностью закреп кылды рынок, пробить этти. Покупательдердин күчүн көрсөк болот бул свеча менен. Бизге неэффективность керек. Так, бул жерде бизде неэффективность бар. Ближайший хайга чейин биздики соотношение 1 к 1 болот экен. Бизге 1 к 2 керек. 1 к 1 болгондо биз без БТК кылып коебуз сделкабызды. Лимитка менен покупкага кирдик биз. Биздин лимитка рынокто алынды. Покупкага эми биздин сделкабыздын иштеп беришин көрөлү. Так. Бул жерден байкасак болот. Биздики свечабыз үстүңкү H4 фрактальный хайды снятия алгандан кийин реакция берип жатат ылдыйга. Значит, бул жерден биздики покупательдердин күчү слабый. Бирок бул жакта биздики уровень бок бар, мындайча айтканда, проторгованный зона. Ушул зона аркылуу биз рыноктогу покупательдердин күчүн көрөбүз. Так, зона SNR. Көрөлү иштеп беришин. Так, SNRга келди, реакция бар бул жерден. Бул жактан дагы рынокто покупательдер сделкага кирип жатат десек болот, трейдерлер. Так, биздики бул жерден жакшы свеча көрдүк покупкага. Бирок полностью поглощение кылган жок сделканы. Значит, бул жерден покупка кичине слабый. H4 фракталдын минимальный базасын снятия кылды. Эгерде свеча полностью жабыла турган болсо, вот жабылды. Значит, бизде бул жакта rejection блок бар. Экинчи биринчи SNRда рынок полностью пробить этилган жок. Значит, бул жерде биздики ордерлер бар болчу покупкага. Рынок ближайший стоп-лоссторду снятия кылгандан кийин кичинекей трейдерлердин бул жактан покупкага киргенчи могу свеча менен полностью стоп-лоссду снимать этти дагы. Же болбосо мындай кылсак болот. Биз биринчи стоп-лоссду бул жака койбодукпу?
Ошо свечадан кийин көбүнчө трейдерлер стоп-лосстун үстүнкү свечага жылдырган, разворотко фракталга, и полностью снятие кылды. И снятие болгондон кийин рынокто покупкага рынок иштеп берди. Логика ушундай болду бул жерден. Эми бул жактан биз импульсовый свеча көрсөк болот. Көбүнчө импульсовый свечадан кийин рынокто разворот болот көбүнчө. Же болбосо тренд дальше уланып кетет. Эми биз азыр H4 фракталды снятие кылгандан кийин, же болбосо биздин соотношение прибыль 1/1 жеткенден кийин биз позициядан уже без убытка кылып койсок болот. И дальше ойлонбой сделканы көрсөк болот. Так, биздин сделкабыз соотношение 1 к 1 жетти. Биз сделкабызды без убытка коебуз. Бул жерден биздики $1000 прибыль уже. Так, эми M15 скоростько коебуз дагы рыноктун иштеп беришин көрөлү. Так, бул жактагы биз покупательдердин күчтөрүн белгилеп койсок болот. Бул жерден биздики H4 фракталды снятие кылгандан кийин эмне үчүн без убытка койдук? Толук түрдө рынок ылдыйкы ликвидность сымат эткени кетиши мүмкүн. Так, бул жерден биздики азыр тек профитке жетпей рынок ылдыйга реакция болду. H4 боюнча неэффективность бар. Эгерде неэффективность иштеп бербей турган болсо, ылдыйдагы ликвидность аркылуу рынок иштеп бериши мүмкүн. Так, бул жакта бизде эмнелер бар? Бул жерде H4 SNR бар бизде данный момент. Жана ошондой эле H4 неэффективность бар. Бул жактан көп трейдерлер ылдыйкы жактан покупкага кире албай калгандар. Биз сделка ачкан жактанчы, значит бул жерден бизге покупкага кирди. Вот мындай позицияданчы, же болбосо үстүнкү хайга койду да тек профитинчи. Азыр ушундай трейдерлер бар. Азыр ушинтип покупкага кирген трейдерлерди рынок полностью стоп-лосстун снимать этип туруп, анан үстүгө кетиши мүмкүн. Так, көрөлү азыр кандай иштеп берет рынок. Так, бул жерден биздики лимитка бүтүп калды 1 айлык. Эми биз без сделкабызды полностью жаап салсак болот. Уже болду, рынок дальше биздики жылбайт. Эми биз 1 айлык, бул жактагы биздин бэктестинг азыр 1 айлык болду десек болот. 1 ай биз торговать эттик. Свинг торговля менен от депозита биз 4% зарабатывать эттик. Эми аналитикага кирип көрөлү бул жактан. Аналитикага кире турган болсок, бул жерден көрсөк болот, полностью win rate биздики 75% болгон. Значит, биздики общий ачкан сделкалардын 75% бул прибыльга чыккан десек болот. Общий биздики 4 сделка ачылган, 3-өө прибыль, 1-өө стоп, минус. Бул жерде биз кайсы времяда көбүнчө сделканы прибыль менен жабылды? Американский сессия, лондонский сессия. Сделкалар көбүнчө азиатский сессияда ачылган биздики. Средний РР биздики лондонский сессияда болгон жана прибыль дагы лондонский сессияда болгон. Значит, биз көрсөк болот, 1 айлык таймфрейм боюнча торговать эте турган болсок, биз көбүнчө лондонский сессияда прибыльыбыз жакшыраак болот экен. Значит, биз дайыма лондонский сессия болгондо биз өзүбүздүн позициябызды издегенибиз туурараак болуп эсептелинет. Так, вот биздики win rate 75%. Бул жакшы позициялардын бири болуп эсептелинет. 1 айлык позиция биздики 4% болду. Бул да аябай жакшы. Барыңарга ийгилик. Ассалам.